Баткенде 2 жетекчинин кызматынан бошотулгандыгы тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Алардын бири Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков, экинчиси Кадамжай районунун Айдаркен шаарынын мэри Мухбила Мумбаев. Экөөнү тең өз арыздарынын негизинде кызматтан кеткени кошумчаланды. Ленин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш иши боюнча процесс уланууда. Соттук отурумдун жүрүшүндө жактоочу Сергей Слесарев Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун баш коргоо чараларын өзгөртүүнү суранды. Жыйын бөлмөсүнөн чыккан судья Кубанычбек Касымбеков токтомду окуп, жактоочунун өтүнүчү канааттандырылбагандыгын айтты. Айтымында баш коргоо чарасын өзгөртүүгө негиз жок. Эске салсак, мурунку шаар башчыларына жемкорлук айыбы тагылууда. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочуларга жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк берүүгө даярданып жатат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда билдирди. Жаңы күбөлүктөрдү коргоо деңгээли азыркыга караганда бир кыйла жогору болот. Алардын баасы 2 эсе арзан. Буга чейин бул иш менен жеке компания иштеп келген болсо, ал эми иштин баары мамлекеттик каттоо кызматына өтөт, деди Мамбетов. Долбоор ишке ашырылып жаткан маалда биринчи жолу алып же эски күбөлүгүн алмаштырып жаткандарга убактылуу документ берилет. Мамбетов андан сырткары калка кызмат көрсөтүү борборлорун маалыматтарды санариптештире турган жайларды куруу пландары боюнча маалымат берди. Ошону менен бирге жаңы үлгүдөгү мамлекеттик документтерди ишке киргизүү боюнча пландарын айтып берди.